Баткенде мектепке жылуулук берилбей окуучулар эшикте окуп жатышат. Бул тууралуу маалымат интернет тармагына жарыяланды. Эмне бул жерде өтөт астар? Ана кырылганын аркасы классы суук экен, балдар түшүп калды. Аны ушул жака чыктыңыздарбы? Ага, чыктык да. Болду, мисал түшүнүктүү болду. Эми көнүгүү иштейбиз. Бир номер 136 көнүгүү. Номер 136. Теңдеме тамырын табышыбыз керек экен. Жөнөкөй теңдеме. Асы 5x = -60. Бишкекте Toyota Ayıpsu мунаасынын айдоочусу жол эрежелерин одоно түрдө бузуп, багажда балдарды ташып бара жаткан видео тарады. Мен буга 9-октябрда Абдрахманов көчөсүндө күбө болдум. Балдар жолдо жыгылып калбаганы жакшы. Айдоочу тиешелүү жазасын алат деп үмүттөнөм жана адамдардын жашоосу баарынан маанилүү экенин түшүнөт, деди күбө. Аламүдүн районунун аймагында Панорама деп аталган жерде жаштар түн ичинде ок чыгарышты. Ок аткандар видеону интернетке жарыялашкан. Кадрларда алардын бири бутага тапанчаны кантип атканы көрсөтүлгөн. Күбөлөрдүн айтымында жаштар оюн-зоокту кечээ 11-октябрда кечинде уюштурушкан. Бишкек шаардык патрулдук кызмат башкармалыгы окуянын чоо жайын иликтөөдө. Ынтымак партиясы менен депутаттыкка аттанган Эрулан Кокулов сындарга жооп кайтарды. Ал колдоочулары 3 тарапка бөлүнгөнүн айткан видеосун Instagram баракчасына чыгарды. Бөлүнүштү. Менин тарапташтарым биринчи тарап бул эң мен жаман көрүп калган адамдарга кирет, анткени сатылдым деген сөздөр чыгып атат. Андай-мындай кырыш ушул. Экинчиси бул баягы бекер кылып турсун дегендер, эми үчүнчүлөр эми албетте бар баягы эле мени колдогондор, мени түшүнгөндөр да. Айтайын деген чөңөргө тең бүгүн жооп бергенге, азыр жооп бергенге аракет кылам. Биринчилер сатылып турсун дегендер. Сөздөрүңөр аябай катуу тийип атат. Сатылып турсун деген сөз абдан начар сөз экен, чынымды айтсамчы, силердин айтып айтканга акыңарда жок. Же болсо эмне мен Нисахар долбоорун баштап атканда силер мага жардам берип, жанында жүрүп, элдер менен кырылышып, мен көргөн көргүлүктөрдү көрдүңөр беле, сатылдым дегендей. Кашыктап чогулткан баркыңды чакалап төгөт атасың дегендерге ал менин баркым, аны мен чогулткам, мен элиме жардам берип жүрүп, аны өзүм чогултуп алгам, өзүм билем эмне кылам. Кашыктап төгөнбү, кандай кылам, ал дагы менин ишим да. Анан сатылды деп айтып атасыңар, эч кандай акыңар жок антип айтканга. Орточодогулар бекер кылып турсун дегендер, партияны бекер мындай кылып тандап турсун, андай-мындай дегендерге. Менин тура айтат биринчилер, мен баркым бар, мен аудиториям бар, мен колдогон элдер бар. Мага партияны тандаш оңой болгон жок. Ошол себептен абдан көп ойлонуулар болуп, биринчиден негизинен эле мандатын менен чыгайын деген, бирок айтып кетер жерим, достор, мандатын менен бара турган болсом, Кыргызстан мени шайлай алмак эмес, бир гана округ шайлай алмак. Ошону түшүнсөңөр, меники Кыргызстан боюнча жана Кыргызстандан да тышкары көрүүчүлөрүм бар жана колдогондор бар. Ошол себептен мен мандатын менен кеткен жокмун. Экинчи фактор, бул мандатына кеткенге акча керек дешти. Макул акчаны го бир нерсе тапмакпыз, бирок мага шайлай турган, мага добуш бере турган элдер Кыргызстандын ичинде эле эмес, чет өлкөдө да бар. Ошол себептен мен бир округдан чыкпай эле коеюн деген чечимди кабыл алгам. Ошол себептен менин партия менен барышым керек болуп атат. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Преференциальный система деген кирди. Туугандар, ошону түшүнсөңөр, бул система деген силер партияга, жеке эле партияга эмес, партиянын ичиндеги элдерге да голос бересиңер, кандидаттарга да голос бересиңер. Ошондо ошол преференциальный система менен алганда, мага даже мен партиямдагы кээ бир элдер мага даже атаандаш. Анткени мен алардан көбүрөөк добуш чогултушум керек. 70-80 миң добуш чогултайын деп атам, кстати. Аракет кылабыз, Эми мен тараптагыларга баарыңарга рахмат, түшүнүү менен кабыл алганыңарга рахмат. Бул деле мен үчүн чындап келгенде партияны тандаш абдан оор нерсе болду. Анан чындап келгенде бул взаимовыгодный процесс. Мен ойлодум, кайсы партия өтүп кеткенге көбүрөөк шансы бар. Эсептөө боюнча ушул партия болуп чыкты. Эч кандай эч ким менен байланышым жок. Бул жалаң гана эсеп менен чыгардым. Мен башка партиялардан деле сунуш түшкөн, толтура партиядан сунуш түшкөн. Тукандар, билесиңер, аны өзүңөр да түшүнүп турасыңар. Бирок ушул партияны тандоону чечтим. Анткени мага силердин добушуңар бекер кетпеш керек. Ошол себептен мен более-менее проходящий партияны тандашым керек да. Силер
Туугандар, эгер байкап көрсөңөр, мен эч кимди эч качан жамандаган эмесмин. Анткени мен жамандагым да келбейт. Элдер ушу Кыргызстанда бири-бирибизди жамандай бер, бүттүк. Ошол себептен жамандай эле болчу бири-бирибизди. Келгиле, аракет кылалы. Өтөлү. Анан өткөндөн кийин сатылып кетти, анан андай мындай деп атышат. Туугандар, мен сатылып кете турган болсом, эч ара сатылып кетмекмин. Мага Кыргызстанда акча бербеген, предлагать этпеген бизнесмен калган жок. Бар болуш керек экен, мен жетелектер. Алар деле буйрса дагы акчаларын предлагать этишет. Эгер мен акчанын артынан жүргөн бала болсом, эгер мен жалалаң эле акчаны эле талап кылган бала болсом, Нисахар долбоорунда мен жалаң эле акча кылмакмын, чын. Ал ачык эле сөз, көрүп атасыңар кээ бир журналисттердин котканынча. Бирок силер билесиңер, мага андай сөздөр тийген да эмес, эч качан итибейт дагы. Мага акчанын кереги жок. Акчаны тапкым келсе, мен Нисахар долбоорун баштамак эмесмин, мен башка жерде иштемекмин. Акча таба турган жолдор толтура. Мен этим менен силерди жана силердин бала чакаңарды таза тамак менен таза тамак жегенге мен ошол аракет кылам силердичи. Аракет кылып атам, и дагы кыла берем. Муну мен миллион жолу айттым, жададым, если честно айткандачы. Мен депутат болуп, укмуш эле ушу депутат болгум келбей эле, чынымды айтсамчы. Бул айра жоктун иши. Мен убагында блогер болгом, блогердин ишин бүтүргөндөн кийин журналист болгом. Жумушум жеңилирээк болсун деп, эми жумушум жеңилирээк болсун деп мен депутаттык көрүп атам. Ишенип койгула, Кыргызстанда депутаттан толгон токой жакшы нерселер бар, чын. Бирок тилекке каршы менин жумушум ушул депутаттыкка алып келип атат. Жана айтып кетер жерим реформа партиясынан, анткени реформа партиясынын кээ бир өкүлдөрү аябай жаман катуу сөздөрдү айтып жамандап атат. Меничи реформа партиясындагы кээ бир мүчөлөр, эгер силер чындап эле ошол жазып аткандай принципиальный болсоңор, анда мен силердин партияңарда дагы эле болмокмун. Силердин партияңардан көбү чыгып кеткен себеби, анткени силер кээде принциптериңерди кечип койгонсуңар. Ошол маалда эле. И дагы кечесиңер да, анткени уже кечкенсиңер. Ошол себептен мага көп эле ар нерсени жаза бербегилечи, чын. Баарыңарга рахмат. Буюрса баарын жакшынакай түшүндүрүп бердим го деп ойлойм. Андан кийин жана сатылды деген сөздү экинчи укпайын. Мен эч качан сатылган эмесмин, мен эч кимге эч качан көз карандуу болгум келбейт. Мен көз карандуу элим бар, мен элиме көз карандуумун, болду, ошол мага жетет. Рахмат силердин баарыңарга.